14-октябрдан 15-ине караган түнү Суу Самыр өрөөнүндө жааган кар бир топ айдоочуларды түйшүккө салып койду. Убагында тазаланбаган Бишкек-Ош жолунун 122-чакырымынан 129-чакырымына чейинки аралыгы тактап айтканда Төө ашу ашуусуна муз тоңуп, ал жол тыгынын пайда кылып, ары бери каттагандарга ыңгайсыздык алып келди. Кечээ эле Бишкекке башка областтардан Төө ашу аркылуу келген бир топ таксисттер эми кайра артка кайткандан кооптонуп турушкан чагы. Көпчүлүгү кечээки тайгак жолдон убараланып, араң келишкендиктерин айтышууда. Мурдагы күнү катуу көлөт болгон. Эртең менен чындан обедке карап эрип кетет да, жазылып кетет. Бирок эртең менен вообще страшный көлөт болгон, авариялар толтура. Абсолютно засыпка деген жок, эч бир жол караган, сүргөн же ары бери жок эле. Лично мурдагы күнү ошондой эле. Эртең менен Алабел Төө ашу. Атак Суу Самыр берги Париждер жакшы эле. Убагында күрөлбөйт. Азыр билесиз, биякта күн тийген менен тиякта уже кыш уже. Ашуда бир КамАЗ туруп калса артынан жүздөгөн 3 саат 4 саат түлөнүн үстүнө кетип барасың, кээ бирлер кой алып кетип атат. Арда бир 3 саат күтөсүң дегеле кой өтүш үчүн. Ошо баарын условиясын түзүп койсо жакшы болмок. Ары бери каттап иштеген айдоочулар кышка кам көрүп, унаалардын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алышканын айтышууда. Бирок ошентсе дагы ашуулардагы абал таксисттерди кооптондурбай койбойт. Талас Бишкек каттайм. Каттаганым 12-13 жыл болду. Төө ашуунун абалы энди кече жакшы эле, анан кээде күрөлбөй калат. Уну кум сепкендин ордуна чоң жана майдаланган таштар сеп атат. Неме таштарды? Тоо таштарды. Дөңгөлөктүн баарын айырып атат. 300 сомго дөңгөлөк аласың, 2 речте айрылат. Кече күнү сыйгалак болду. Мен эртең менен 9-та айылдан чыккам Таластан. Кышкы дөңгөлөк эле эптеп букстетип чыгып кеттим. Көп машина сеп байлап чыкты. Чалап күрөлгөн эмес да, машина изи менен кетет. Кумду биз келе атсак чачып баратат. Уже ери баштаганда. Ал эми транспорт жана жол министрлиги болсо өлкөдөгү 30 ашуунун бардыгы дайым көзөмөлгө алынып, мекеменин кызматкерлери жолдорго кум, туз сымал атайын каражаттарды убагынан кечиктирбей сейип жатканын айтышты. Кечеги көрүнүштө болсо кызматкерлер түнкү 12ден баштап эле Бишкек-Ош жолуна туз сеп башташканын билдиришти. Бирок жолдо пайда болгон тыгындан улам кыйынчылыктарга кабылышкан. Андыктан кум себи кечеңдеген. Учурда Төө ашуудагы карды тазалоо үчүн 3 оор жүк ташуучу автоунаа, 1 жүктөгүч жана 12 кызматкер тартылган. Бүгүнкү күндө бизде кышка техникалардын даярдыгы боюнча 506 даана техника республика боюнча бар. Анын ичинен бүгүнкү күндө 396сы кышкы даярдыкка толугу менен даяр жана биз айткан перевал жана ашууларга бардыгы бүгүнкү күндө тартылып атат да четинечи. Андан сырткары бизге ошол жана айтылып аткан 28 перевалга тийиштүү инерттик материалдар, кум, туз, жана отун, жана башка керектелүүчү материал, күйүүчү майлар бүгүнкү күндө даярдалып атат. Тиешелүү министрлик учурда кышка 50% даяр экен. Ал эми кооптуу делген ашууларга кум шагыл туз түшүрүлүп 80% даяр болуп калгандыгы маалымдалды. Кышка чейин даярдык 100% жетет деп кепилдик беришүүдө. Ал эми гидрометия кызматы болсо жакынкы аралыкта өлкө боюнча туруксуз аба ырайы күтүлөрүн билдиришүүдө. Ага ылайык 18-октябрдан 19-октябрга караган түнү тоолуу райондорго кар түшүп, жолдор тайгак болот. Транспорт жана жол министрлиги узак жолго камынып жаткан айдоочуларга эскертүү иретинде автоунаалардын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, жанына дөңгөлөктөр үчүн чынжырчаларды алып жүрүүсүн айтышып, жолдо жүрүүдөн этият болууга чакырууда. Дастан Жолдошев, Аскат Ибраимов, НТС.